Саламатсыздарбы? Кыргызстандагы Манас аэропортунда жайгашкан америкалык транзиттик борбор 2014-жылы Афганистандан эл аралык күчтөр чыгарылгандан кийин эмне болот? Афганистандан коалициялык күчтөр чыкканы Кыргызстан үчүн кандай окуя? Андан пайда табабы? Кандай проблемалар чыгышы мүмкүн? Мына ушул теманын тегерегиндеги суроолорго жооп берүүгө Жогорку Кеңештин Коргонуу жана Коопсуздук комитетинин төрагасы депутат Токон Мамытовду жана генерал Мирослав Ниязовду чакырдык. Эми геосаясат боюнча, экономика жана коопсуздук боюнча эксперттер 2014-жылы Афганистандан эл аралык күчтөр чыккандан кийин жалпы борбор Азиядагы коопсуздук абалы кандай өзгөрөт, Афганистандын өзү кандай өнүгүү жолуна турат деген маселе боюнча баш катырууда. Бул маселелер Кыргызстанга дагы түздөн түз тиешелүү. Ошону менен бирге өлкө транзиттик борбор жабылабы жокпу деген өзүнө жакыныраак маселеге көбүрөөк түйшөлгөндөй. Азырынча аскерлерди чыгарып кетүүнүн жолдору, транзиттик борбордогу аскерлердин маанайы, ошондой эле бул транзиттик борборду жабууга шашыш керекпи деген суроо боюнча экс-президент Отунбаеванын жообу камтылган кыскача баяндамага токтоло кетели. Эл аралык коалициянын күчтөрү 2014-жылдын соңуна карата Афганистандан чыгып кетүүгө камынып жаткан учурда Кыргызстандагы Манас транзиттик борбору орчундуу милдет аткармакчы. Жалпысынан эле борбор Азия аймагынын АКШ менен анын союздаштары үчүн мааниси артууда. Жакында эле НАТО аскер күчтөрүн чыгарып кетүү жөнүндө Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан менен келишимдерди кабыл алды. НАТО азыркы учурда мындай кызматташтыкка муктаж. Анткени Афганистандагы аскердик операцияларды жыйынтыктап, аскер күчтөрүн чыгаруу эбегейсиз ири иш-чара. Америкалык жана башка чет элдик жоокерлерди чыгарып кетүүдө Манас борбору биринчи кезекте керектелет. 10 жылдан ашуун убакыттан бери дээрлик бардык америкалык аскерлер Афганистанга Кыргызстандагы транзиттик борбор аркылуу кирип чыгууда. Бул жерде убактылуу тургузулган лагерде аскерлер уктоочу, эс алуучу жайлары бар. Бильярд оюндары, интернет, маш окуучу залдары курулган бул база Борбор Азиянын чордонуна түшкөн аскерлерге америкалык турмушту эске салып турат.
Бирок бул карапайым жоокерлер үчүн туулган жери, үйдөн артык нерсе жок. Right now, the tempo is we just want to. Афганистандагы узак согуш жылдардан кийин азыр биз мүмкүн болушунча тез арада кеткибиз келет. Жоопкерчиликти афгандардын өздөрүнө өткөрүп берип тезирээк кетсек дейбиз, деп айтып берди биз менен маектешкен аскерлердин бири. Үйгө кетчи учур келди, маанайыбыз ушу, дейт ал. Келерки бир нече айда 23 миңдей америкалык аскер Манастан өз мекенине учуп кетишет. Алардын артынан дагы 10 миңдеген жоокерлер эмки жылы көчүрүлөт. Ордуна жаңы аскерлер жөнөтүлбөйт. Ошентсе дагы Манас транзиттик борборундагы башкы аскер жетекчиси полковник Джеймс Джекобсон АКШ Афганистан жана жалпы аймак менен кызматташуусун уланта берет, деди. АКШ Афганистан менен стратегиялык кызматташтыкты 2014 жылдан ары дагы улантууга шарт түзүлгөн келишимге кол койду. Биз биротоло кол үзүп кетип жаткан жокпуз, деди полковник Джекобсон. Бирок Кыргызстан Афганистан маселесине канчалык илигишет болду экен? Өлкөдө айрымдар транзиттик борборду биротоло жаптырууну талап кылышат. Бирок НАТО Кыргызстан менен жаңы келишимге жетишкен болсо, Манастагы борбор дале болсо кереги тиет өңдүү. Борбор Азиянын башка өлкөлөрү сыяктуу эле Кыргызстан Афганистандын келечегин калыптандырууга катышуусу абзел. Мындай пикирин өлкөнүн мурунку президенти Роза Отунбаева жакында Лондондо BBC менен маегинде билдирди. For us, for Central Asian countries, this is a vital issue because of such a close neighborhood to Afghanistan. Америка Кошмо Штаттарында президенттик шайлоолор өткөнү турат. Ошол өңүттөн караганда оош кыйыштар бар болорун эске алуубуз абзел. 2014 жылы бардык америкалык аскер күчтөрү чыгарылат деп айтылган. Европалык мамлекеттер керек болсо андан эрте чыгууну көздөшүүдө. Панетта мырза америкалык аскерлер балким 2013 жылы эле чыгарыла баштайт деп айтты. Борбор Азия өлкөлөрү үчүн бул өтө маанилүү маселе. Анткени бул аймак ага чектеш жайгашкан коңшулары эмеспи. Жакында Орус эл аралык телеканалында Афган президенти Хамид Карзай менен атайын маек көрсөтүлдү. Анын айтуусунда өлкөнүн дээрлик 90% иш жүзүндө Талибандын көзөмөлүндө. Талиптер менен эч ким диалог жүргүзгөн жок. Карзайдын өкмөтүн Талибан менен сүйлөштүрүү аракеттери алгылыктуу жыйынтыктарга келе элек. Ушунун баарын эске алганда, Америка баш болгон эл аралык коалициянын күчтөрүн Афганистандан чыгаруу баарыбыз үчүн өтө олуттуу маселе. Алдыбызда курал жарактардын, баңги заттардын мыйзамсыз ташылышы, Афганистан Борбор Азия аркылуу батышты карай миграция агымынын күч алышы сыяктуу чоң көйгөйлөр турат. Андыктан суроого оңой эле жооп бере албайбыз. Мен президент болуп турганда, Манастагы база тууралуу байма-бай суроолор түшүп турду. Так жообум бар болчу. АКШ менен 2014 жылга чейин деген келишим бар. Жалпы туруктуулук үчүн ал иштеп жатат. Бул борборду мен террорчулукка каршы күрөшкө болгон Кыргызстандын салымы деп түшүнөм. Ал эрте чыксын, ага чейин чыгып кетсин деген кысымдарга жооп айтар элем. 2014 жылга чейин жетели. Азыр кырдаал опурталдуу. Аны эч ким так, даана түшүнгөн жери жок. Кыргызстанда америкалык борбор менен бирге Орусиянын да базасы бар эмеспи? Сиз бийликте турган учурда Орусия америкалыктар чыксын деп кысым жасашканбы? No. I must tell you that everyone has realized that we are facing very serious problems of integrity and Мен президент болуп турганда, алдыбыздагы эң башкы маселе өлкөнүн биримдигин сактоо экенин баарыбыз түшүнүп турдук. Манастагы америкалык борбор маселеси боюнча мага эч ким кысым жасаган жок. Эч ким аны улам көтөрө берген жок. Ички, сырткы күчтөр, бардык тараптар биз ички иштерди биринчи жөнгө салуубуз керек экенин билишкен. Өлкөдө кан төгүүлөр болуп кетпедиби? Апрелдеги кан төгүү, андан көп өтпөй июнь айында өлкөдө эки эл ортосунда кагылышуулар болуп кетти. Мен иш жүзүндө кризистен чыгуу менен алпурушуп калдым. Мына жакында эле Москвада жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйыны өтүүдө. Кыргызстанда кандуу окуялар башталганда, ушул уюм алдында кийлигише алабы же жокпу деген дагы маселе турду. Мен ал кездеги орус президенти Медведевке кайрылып, кагылышууларды токтотууга көмөк сурагам. Ал болсо маселени жамааттык коопсуздук келишим уюмуна тапшырган.
Уюмдун маселеси башка суроо. Айтор америкалык база боюнча мага эч ким кысым жасаган эмес. Anyway, nobody pushed on me. Эмесе талкуубузду баштай берсек, бул жыйынтыктап айтканда мурунку президент Роза Отунбаева азыркы Борбор Азиядагы жалпы эле кырдаалды, реалдуулукту эске алганда, Манастагы транзиттик борборду жабуу керекпи деп маселе коюуда. Сиз, Токон Мамытов агай, кандай деп ойлойсуз? Эң багы өзүбүзгө милдеттеме алгандан кийин, тиешелүү келишимге кол койгондон кийин, баягы июнь 2014 жылы деп колгоп койгонбуз. Ошондуктан мен ойлойм, ушул июнь 2014 жылы биз ошол келишимди сакташыбыз керек. Бул биринчиси. Экинчиси, өлкөнүн президенти да жааматтык коопсуздук уюмунун отурумунда дагы өзү пресс-конференция берген учурларда дагы так ачык айтып кетти. Дүйнө жүзүнө кабарлады. 2014 жылы июнь айына чейин Кыргызстанда Манас аэропортунда чет өлкөлүк америкалык аскер базасы өзүнүн милдетин аткара берет деп. Анан июнь 2014 жылдан кийин бул Манас аэропортунда бир да чет өлкөлүк аскер базасы жана аскери калбаш керек деп. Биз ошол принципти азыр кармап турушубуз керек. Ошол 2014 жылдагы реалдуулук башка болгон күнү дагы, зарылдык дагы деле боло берсе дагы болбош керек деген чечим бекем кабыл алынганбы? Эми ал негизинен багы мындайча орусча айтканда контрольный дата деп койбодук 2014 июнь айына келишимде ошону белгилеп кеткенден кийин ушул 2014-тү кармап турабыз. Албетте, коомчулукта азыр ар кандай кайчылаш пикирлер бар. Айрым саясий күчтөр бар, кыймылдар бар, экология кыймылдары бар. Ушул маселелерди көтөрүп алар ар кайсы бийлик бутактарына кайрылып атышат. Бүгүнкү күнү мүмкүн аскер базасын жаап туруп чыгарыш керек дейт. 2014 июнь айын күтпөй эле ушул 2014 жылы чыгарып койсо болот дегендей. Же болбосо бир жарым жылда бир жыл берелик, ошол мүнөттүн ичинде баарын жаап, төлөгөнүн төлөп, ташуучусун ташып алып кетсин деген мындай да коомчулукта ушундай ой пикирлер бар да. Бирок негизинен баягы өкмөттө бул маселени карап чыкты, парламентте карады, президент тарабынан да карады. Анан негизинен баягы июнь 2014 жылы деп ушулга токтоп атабыз. Себеби бул жерде жеке биздин чечимибиз. Эл аралык ушул жанагы коалициянын дагы чечими ушундай болуп атпайбы? Жакында жана Чикаго өткөн келишимде дагы ошол жыйынында, НАТОнун жыйынында ушул келишимге келди. 2014 жылдан баштап Америкадагы эл аралык аскерлердин саны кыскартылып, анан чыгып кетиш керек деп. Мисалы, айрым батыш өлкөнүн НАТОнун мүчө мамлекеттери кескин түрдө айтып атат. Мисалы, ошол эле Франция, ошол эле Германия 2014 жылы биз чыгып кетебиз деп. Бөлөктөрдү да күтө туралы. Мына өз жолунда экс-президент Роза Отунбаева база маселеси боюнча Орусияга эч кандай кысым жасабагандыгын айтып отурат. Ошентсе дагы база маселеси Кыргызстан менен Орусия ортосундагы бир катар саясий соодалашуунун предмети болуп келгендиги дагы маалым эмес. Балким биринчи аял президенттин кыска мөөнөтүндө башка жагдайлар үстөмдүк кылып бул маселе кабыргасынан коюлбагандыр. Бирок ошентсе деле эмне себептен ушул америкалык транзиттик борбор, транзиттик база маселеси Орусия үчүн чоң көйгөй? Мирослав агай, сиз айтсаңыз. Барыбызга белгилүү болгондой, тышкы саясатта түбөлүк дос дагы болбойт, түбөлүк душман дагы болбойт. Бирок түбөлүк улуттун кызыкчылыгы калат. Ошол себеп менен биз ушул авиабазаны караганда, ушул улуттун кызыкчылыгына жооп береби же жооп бербейби? Ушул маселени ортого коюп, андан кийин чечсек болот эле. Авиабазанын келечеги, мисалы 14 жылга чейин дагы жашап көрүш керек. Кырдаал өтө бат, тез өзгөрүп атат. Ошон үчүн 14 жылга чейин дагы көптөгөн өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Бирок мунун астында эң негизги себеп бул Кыргызстан мамлекеттик коопсуздугу деген маселе турат да. Бизде тилекке каршы ички коопсуздугубуз дагы жок, тышкы коопсуздугубуз жок. Форма түрүндө бар, бирок ошол коопсуздуктун ички дүнүйөсү жок.
Эмне үчүн Орусияга өтө маанилүү бул базанын болушу же кетиши? Ар бир чоң мамлекеттердин өзүлөрдүн таасири тийгизе турган мамлекеттер болот. Албетте Россия мына Борбор Азияга мурунку Советтер Союзуна караган мамлекеттерге өзгөчө мамиле кылып, ошол таасир тийгизип и биргелешип иштейли деген ой менен аракет кылып атат. Биякта турган база, авиабаза, мынандай коопсуздук, глобалдык жагынан коопсуздукту караганда, албетте бул Россияга дагы коркунуч, Кытайга дагы коркунучтар бар. Ошон үчүн булар аракет кылып атышат. Бул авиабаза чыгып кетсе, өзүлөрдүн сферасы, таасир кыла турган сферасы анда бош болуп, анда кенен сүйлөшө берсе болот. Кандай болбосун? Американын кызыкчылыктары болобу, же Россиянын кызыкчылыгы болобу, улуттун кызыкчылыгы эң алдыңкы, эң биринчи орунда туруш керек. Ушул суроону мен сизге жолдосом, Толкон Мамытов агай. Улуттун коопсуздугу, кызыкчылыгы дегенде биринчи кезекте Кыргызстан өзүнүн алдына экономикалык кызыкчылыгын коюш керекпи, же геосаясий кырдаалды эске алышы керекпи? Ушул базага маселесине келгенде. Улуттук коопсуздук маселесин көтөргөндө, ал улуттук коопсуздук маселеси бир нече тармакка бөлүнүп кетет да. Саясий коопсуздукка бөлүнүп кетет, чек ара коопсуздугу, аскер коопсуздугу, экономика коопсуздугу, демография коопсуздугу деп көп бөлүнүп кетет да. Ошондуктан баары тең Кыргызстан үчүн керек. Себеби бул Кыргыздын мамлекеттик, жалпы элдин, мамлекеттин коопсуздугун, баягы улуттук коопсуздугу көздөйт да. Бул биринчиси. Экинчиси жанагы Мирослав Чумаевич туура айтып кетти. Бул эмне үчүн Бобурик Америка базасы кызыктар болуп атат? Эмне үчүн бул маселеси күндөн күнгө күчөп барып өнүп өсүп келатат? Талкуу жаратып атат коомчулукта. Бул Кыргызстандын базасы, бул негизи Кыргызстан Борбор Азияны алганда, бул Америка кандайдыр өзүнүн Россия менен Кытай биринчи кооптонуп атышат. Себеби алар кандайдыр бир биздин чек арага жакын, биздин баягы кызыкчылыгыбыз бар зонасы деп эсептешет да. Анан бул жерде эле америкалык база туруп калгандан кийин булар дагы кайдыгер болуп атат. Ошол 14-жылы жапкандан эле кетип калабы, же дагы бир шылтоосуноо менен калып калабы? Калып калса ошол биздин коопсуздукка кандай таасир этет деп жана чоң мамлекеттеринде кооптонууду жаратып атат да. Ошондуктан бул маселени караганда эми баягы чыгып кетсин деген учурда дагы мени дагы азыр бир нерсе кооптонуп атат. Бир жыйынтыкка келген жок. Чыгып кеткен датасын 2014-жылы деп коюшту. Бирок канча убакытта алып чыгып кетишет. Мына бүгүнкү күнү 2018-жылга чейин 4 жылдын ичинде чыгып кетишибиз керек дейт. Айрымдар айтып атат 2020-жылы чыгып кетишибиз керек. Аягы Афганистандан да, мен ошону айтып атам. Үчүнчүлөр айтып атат 10 жыл мөөнөттө чыгып кетишибиз керек деп. Булар да бир жыйынтыкка келбей атпайбы? Эми ушул келечекке карай турган болсоң, 2014-жылы базанын соогуна чыкканда, бул база жабыла турган болсо, транзиттик борбор жабыла турган болсо, ал биротоло жабылабы же башка аталышта кандайдыр бир башка функцияны аткарып калышы мүмкүнбү? Бул жерде өтө чоң саясат бар. Чыгыш менен батыштын ортосунда чоң саясат. Аягында муну чоң оюнга Кыргызстандагы биротоло кирип, анан кийин бул Америкага, жалпы НАТО күчтөрүнө өтө ыңгайлуу жер да бир. Бирок ошол ШОС мамлекеттерине, ОДКБ мамлекеттерине караганда бул ыңгайсыз. Ошон үчүн батыш менен чыгыштын ортосунда чоң бир саясаттар жүрөт ортодо. Мен ойлойм, аягында бир чечимге келебиз. Негизи геосаясаттын кырдаалы байкап атсак, мына араб өлкөлөрдү байкап атсак, ошол эле Европаны байкасак, мына өзүбүздү Борбор Азияда болуп аткан өтө тез кырдаал өзгөрүп, коркунучту туудуруп атат. Барыбыз. Мына ал биякта Борбор Азияда Фергана өрөөнү өтө коркунучтуу.
Бул көптөн бери. Анткени жер жетишпей, суу жетишпей жер, жакырчылыкка баткан жер ошол болуп атат. Фергана өрөөн 3 республиканы кирет, 3 республикага. Ошол Фергана өрөөнү жарылса, биздин географиябыз дагы өзгөрүлүп кетиши мүмкүн. Таптакыр башкача болуп. Биз мамлекет, эгемендүү мамлекет деп көп учурда көкүрөбүздү кагабыз дагы, бирок мамлекет деген бул чоң жоопкерчилик. А биз болсо асмандын башын сүйлөп, негизги мамлекетти курабыз деген, мамлекетти түзөбүз деген шарттарды биз алыс туруп атабыз алардан. Ушул суроо боюнча Токон Мамытов, сиздин пикириңизге кетсек, эгерде база жабыла турган болсо, ал биртоло жабылабы же башкача аталышты алып, башкача бир функция аткарып калабы? Сиз кандай деп болжойсуз? Биринчисине мен коллегамды кичине бир кошумчалап кетейин дедим элем. Өзүңөр билесиңер, 2001 жылы күзүндө ушул база ачылганда биз баягы оондун чечимине жана коопсуздук кеңешинин оондун чечимине колдоп туруп, бүт дүйнө жүзү, бүт мамлекеттер баары тикеси менен тик туруп, ошондо колдоп, мына ошондо 16 мамлекет менен НАТО, негизинен НАТО өлкөнүн мамлекеттери менен келишим түзүп, ошону ратификациядан өткөрүп, мына ушул базаны ачып бергенбиз. Баягы терроризмге, эл аралык терроризмге каршы күрөшөлүк деп. Кийин Мирослав Чонович туура айтып кетти. Кийин кандайдыр бир туруп Россияны ечип, бир туруп НАТОны ечип, бир туруп Американы ечип, ошондон Кыргызстандын баягы кандайдыр улуттук кызыкчылыкты колдогон тышкы саясаты, туруктуу саясаты болбогондуктан биз кайсы бир мамлекеттердин куралына айланып кеттик. Кандайдыр бир саясий баягы соодалашынын бир товары болуп кеттик да, мына ушуга бийликтин чоң күнөөсү бар. Биринчи бийликтин да, экинчи бийликтин да. Мына азыр биз ушуга кайталанбашыбыз керек. Мына биз 2014-жылы жабабыз дедикпи, ушуну жабыш керек. Бирок туура айтып атасыз, сиз суроону берип атасыз. Жапкандан кийин ушул транзиттик борбор бойдон калабы же дагы бирдеме болобу деп. Биз бир да аскердик, орусча айтканда военный составляющий болбошу керек да. Курал жарак өтпөш керек, аскер өтпөш керек. Бирок кийинкини мен дагы көз жүгүртүп айтайын дедим элем. Америка кийинки аскери саясий кырдаал чыга баштагандан баштап Афганистанда, Пакистанда абал кандай болот, кандай багытта өнүп өсүп кетет, курчуп кетпейби, ошону эске алышыбыз керек. Себеби эмне үчүн мен муну айтып атам? Бүгүнкү күнү Афганистанда жанагы НАТО, Америка өлкөлөрдүн бир 100 миңдей аскери бар. Буга кошумча Афганистандын өзү коргоо министрлиги, улуттук коопсуздук, ички иштер аскерлери, ошонун баарын кошкондо, чек ара аскерин кошкондо 330 миң аскери бар Афганистан мамлекетинин. Азыр америкалыктар биз чыгып кеткенден кийин ошонун санын 30%га кыскарткыла деп атат. 330 миңден 110 миң кыскартат. А 110 миң аскер афгандыктар кыскарганда бул негизинен кимдер? Жаш жигиттер, 25, 30, 35-теги жигиттер. Булар бөлөк профессиясы жок да, бөлөк эмени билбейт. Алар өмүр бою төрөлгөндө да согуш болгондо төрөлгөн, мектепке барганда да согуш болуп аткан. Мына азырда ошол куралдуу күчтөрүндө кызмат өтүп атканда да азырда согуш болуп атат. Ошол 100 миң деген афганистер буларды жөнүнө чыгып кетпестен америкалыктар буларды баягы жаңы конфликттен кийинки коомго интегрировать этип келиш керек. Буларга бир кесипке, бир кандайдыр бир мамлекеттик эл аралык программаны түзүш керек. Ошол Афганистандын экономикасын кантип көтөрөт, айыл чарбасын кантип көтөрөт. Бөгөрөккө армиядан бошогон 110 миң адамды алар баарыбыз кетип калгандан кийин алар бир күн, бир айдан кийин эле акчасы түгөнгөндөн кийин, пособиясы түгөнгөндөн кийин кайра куралды алып туруп анан Орто Азияга кол салабы. Мына ушул көп маселелер турат да. Ошон үчүн комплекстүү чечип, комплекстүү ушуну да ойлошубуз керек. Эми база боюнча, эгерде кандайдыр бир Афганистандын экономикасын өнүктүрүү боюнча, айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча, жол куруу, больница, мектеп куруу эл аралык оондун деңгээлинде программа болуп калса, чоң бай мамлекеттер акча берсе,
ошондо наоборот бул манасты биз пайдаланышыбыз керек. Ошондо Кыргызстандын жана цемент чыгарган мекемелер, курулушчулар, айнек чыгарган мекемелери эмне үчүн ушуга киришип, ошол акча таап Афганистанга ошондо жүк ташыбайбыз. Бул маселеде өкмөт бүгүнкү күнү уже баштап иштей башташ керек да ушул Мен ушуну сиздерге ошо суроо катарда берейин деген болчумун. Сиз айтып атпайсызбы? Эл аралык күчтөрдүн Афганистандан чыгыш процессинин өзү бир жылдык иш эмес, балким ал бир нече жылга созулабы деп. Ушул процесстен Кыргызстан кандайдыр бир кошумча пайда көрүшү мүмкүнбү? Мирослав байке, кандай дейсиз? Эми кандай пайда көрмөк эле? Айтып атканына караганда курал калтырабыз, техника калтырабыз дегендей кылып атышат. Бирок бул жөнөкөй маселе эмес. Бул бир коркунучту козгоп кеткен учурлары бар мунун дагы. Ошон үчүн кылдаттык менен бул маселени чечпесе болбойт. Анткени эмне себеп менен куралдарды калтырат, эмне себеп менен бул бир эле мен ойлогонум аракеттери болуп атат. Мына келечекте баары бир базанын кандай бир түрү болбосун ошону калтырганга аракет болуп атат деп. Эми биз ОДКБге мүчө болгондон кийин, ШОСко мүчө болгондон кийин кандайдыр бир багыт менен кетишибиз керек эле да, чогуу баарыбыз. Анткени баарыбыз мүчө болдук, кирип атабыз. Бирок ошондо ар бир мамлекет өзүнүн саясатын жүргүзө берсе, анда бул башаламандыкка алып келет деп ойлойм да. НАТО Афганистандан чыгып баратканда Өзбекстанга келишим түзүп эле ушул түн ичинде көрө турган же чалгындоого керектелүүчү орусча айтканда боевой эмес, бирок мындай аскердик тетиктерди, унаа сыяктуу аскердик буюмдарын таштап кеткен тууралуу макулдашуусу бар экендиги кабарланган. Ал эми Кыргызстан кандай түрдөгү тетиктерди же кандай бир курал жабдууларды алса Кыргызстандын кызыкчылыгына туура келмек? Токон аба, эмне деп ойлойсуз? Эми мен ошол Америка, НАТО өлкөлөрүнүн Америкада ысыкта, суукта, чаңда талкаланган техникасынан деле өтө кызыкпаш керек. Эң биринчи Кыргызстан талап коюш керек ошол эле Америка, НАТО өлкөлөрүнөн. Силер кирдиңерби? Согуштуңарбы? Талкаладыңарбы? Эми чыгаардан мурун ошол Афганистан армиясынын калыптанышына жардам бергиле. Милициясына, улуттук коопсуздук кызматына жардам бергиле, экономикасын көтөргүлө, ошол эле жанагы айыл чарбасына көп көңүл бургула, наркотик, апийим өстүрбөй, эгин өстүрсүн деген мааниде ушуну талап кылып, анан ал техникасын жөн эле ала бербей, алып атасыңарбы? Жанагы дайыр заводдор бар да, ошол жерде техниканы ремонттоо. Калтырсаңар техниканы ошол завод запчасты менен калтырып, ол жерге орноштуруп бергиле. Анан биздин аскерлерге өткөрүп берсеңер, биздин аскерлер үйрөнүп, ошол техниканы оңдоп, дайыр 10 жыл, 15 жыл пайдалана берет. Мына ушул жагына да көңүл буруш керек да, анан бергенге эле кубанып ала бербей да. Ошол кайсы бүтүнүнбү, эскисинби айтор кайсы бир борбор азиялык мамлекетке НАТО кетип атып, Афганистанда колдонгон куралдарын таштап кеткен күнү, ансыз деле ар кандай атаандаштык бар болгон борбор азиядагы аскердик тең салмактуулукка кандайдыр бир таасир тийгизиши мүмкүнбү ушул кыймылдын өзү? Мирослав аба, эмне деп ойлойсуз? Мен башында дагы айтып кеттим, дагы баса белгилеп кетейин. Бул оюнчуктар эмес. Анткени керектүү, өтө маанилүү техниканы эч качан Кыргызстанга калтырып кетпейт. Анткени керектүү нерсени эч качан бир дагы күчтөр калтырбайт. Биз тилекке каршы ушу көнүп калдык да, ушу бирөө жардам берсе экен бизге, бирөө ошого биз кандайдыр ушуга жаман адатка айланып кетип атат да, ушулардан бирдеме алып алсак, курал бул азык түлүк эмес. Бул өтө мындай маанилүү нерсе да. Бул жалаң эле Кыргызстанга таасир тийгизбейт. Бул борбор Азиянын коңшу мамлекеттерге дагы таасир тийгизет. Алар кандай көз караш менен карайт экен? Биз эмне согушка даярданып аткан мамлекеттердин арасына кирип атабызбы? Ошондой суроолор көп болуп атат. Ушул жерден туура эмес саясат жүргүзүп, анан кооптуу акыбалды өзүбүз
көтөрүп албайбызбы деген суроо дагы болуп атат да. Сиздерге рахмат. Ушу менен сөзүбүздү жыйынтыктасак, Сапар телепрограммасында 2014 жылы эл аралык аскер күчтөрү Афганистандан чыгып кеткенден кийин Кыргызстандагы Манаста жайгашкан транзиттик борбор эмне болот деген маселе боюнча талкууну уктуңуздар. Ага катышкандар Кыргызстандагы Жогорку Кеңештин Коргонуу жана Коопсуздук комитетинин төрагасы Токон Мамытов жана генерал Мирослав Ниязов болду. Ушул маселе боюнча сурооңуздар болсо, BBC-нин Бишкектеги 62 45 75 автожоп телефонуна пикириңизди жаздырып коюңуздар. Саламатта болуңуздар.